Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, жакында эле Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Россия Федерациясына барып, өзүнүн коллегасы Владимир Путин менен жолукту. Ал жерде кандай маселелер көтөрдү, көптөгөн мекендештерди кызыктырып жатса керек. Ошо боюнча кыскача сөз болмокчу. Сөз баштаарынан кичинекей жарнама. Баарыбыз эле чек арага чыгып келип аракет кылабыз, легалдашуу үчүн аракет кылабыз. Көп балалуу болсоңуздар, акчаңыздар жок болсо, ооруп атсаңыздар же чын эле муктаж болсоңуздар, Абубакыр деген Замир деген мырзалар бар, Волгоградский проспектте чек арага бекер алып барып, бекер чыгарып келет. Биз иштешип жаткан жаамат. Кайрылуу бериңиздер, телефон номерлери болсо +7 900 155 55 58, экинчи номерине жазып коем. Кайрылып, чек арага чын эле муктаж болсоңуздар, барып келип легалдашып алыңыздар. Урматтуу мекендештер, жакында эле Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Москвага сапарга барып, ал жерден миграция жаатында тилекке каршы эч кандай талкуу болгон жок. Экономический жаатта болду, себептен Кыргызстанда дүйнөлүк геополитика болуп аткан себептен Кыргызстанга күйүүчү май жетишпей аткан себептен ошо күйүүчү майды Кыргызстанга акчасын көтөрбөй, карма задержкасы жок, кармоосу жок алып келип берип туруңуздар. Биздин дыйканчылар, машина айдагандар Кыргызстан негизи эле ошол күйүүчү майды бесперебойно Россиядан алып турсун деп ошол боюнча биринчи сөз болду. Экинчи сөз болсо ошо Европа тарабынан Кыргызстандын 2 банкына санкция киргизген. Ошону дагы кандай жөнгө салуу боюнча карын катнаштуу, негизи эле экономикалык жактан карын катнашуу боюнча сөз болду. Тилекке каршы миграция жөнүндө сөз болгон жок, бирок буга чейин Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев барып, жашынакай өзүнүн коллегалары менен сүйлөшүп, ошо миграция жаатында көптөгөн маселелерди көтөрүп келген. Алардын жыйынтыгы жакын арада чыгат деп ишенебиз. Бирок андан тышкары жакында эле ошо президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы мигранттар үчүн, то есть Кыргызстанга дагы тыштан Пакистандар келет, Бангладештер келет, Өзбектер келет, Кытайлар келет, ошо мигранттар үчүн жаңы мыйзам кодексине жаңы өзгөртүү киргизди. 126 мыйзам кодексинен эгерде жана көчөдө жүргөндөр, баазы эле билебиз, лөлүлөр, кайрымчылык менен сурап аткан чет элдик жарандар ошолорду Кыргыз Республикасынан депортациялоо боюнча чыгарды. Аларды же болбосо биринчи ирет айып пул салат, экинчи ирет 20 суткадан баштап 40 сутка чейин иштетет, же болбосо 3 суткага камайт. Эгерде кайрадан экинчи ирет ошо кайрымчылык менен иштеп жан багып атканда болсо, Кыргыз Республикасынын территориясынан чыгарып салат. Бул дагы ошо мигранттарга болгон, Кыргызстанда жүргөн мигранттарга жөрүлгө салып, алардын дагы Кыргыз Республикасына жүргөндөн кийин мыйзамды дагы сыйлап жүрүшүнө кылган мамлекет башчы тарабынан аракеттери. Бул жаатынан дагы жаңылык болсо айтып турабыз. Сак саламат болуңуздар. Көрүшкөнчө. Көптөн күткөн долбоорлордун бири мекендештер, атайын сиздер үчүн Бишкек шаарынан Батирлүү болом деген мекендештер үчүн биринчи төлөмү жок, айына болгону 59 000 рубльдан баштап 5 жылга чейин рассрочка Батыр сүйлөштүк. Негизи эле бир нече компания менен сүйлөштүк. Ушул долбоорду аягына чыгарып, Кыргызстанда эң алдыңкы курулуш компанияларды Москва жергесине алып барып, мекендештерге сунуштап баштайбыз. Андыктан катталып, номерди сактап коюңуздар, чалып туруңуздар, байкап туруңуздар, септеген көп сунуш болот. Бүгүнкү сунуш болсо БРК компаниясынан 5 жылга чейин рассрочка Восток 7 деген турак жайды сунуштап жатабыз. Москва жергесине кеңсеңиз бар, телефон номерлерин астына жазып коюм. Кайрылуу бериңиздер. Негизи эле мекендештердин жашоосун жеңилдетүүгө көптөгөн ушундай долбоорлорду силерге тартуулап турабыз.